өз мөөнөтүндө бүтүрүш керек эле, жоопкерчиликти мойнуна алып. Бүгүнкү күндө андай кылган жок. Каалагандай кайдыгер мамиле менен жүрүшөт. Көкташ айылында эски имаратта жайгашкан ооруканада терапия төрөт жана балдар бөлүмдөрү гана иштейт. Оор операцияга муктаж сөөктөрү сунган бейтаптар район борборуна узак жол жүрүп барууга туура келет. Элетелин бул кыйынчылыктан арылтуу максатында 2 кабаттан турган 20 орундуу жаңы оорукананын курулушу 2017 жылы башталган, бирок ушул күнгө чейин бүтпөй келет. Тендер тарабынан, айыл өкмөтү тарабынан берилген Ош Некстрой утуп, анан курулушу аяктабай калды да, бүтө элек. Негизи бул ишти өзү айыл өкмөтү алып барып аткан. Мен ойлойм, аягына чыгат деп. Азыркы убакта иши сотто каралып жатат да. Өзү 2019 декабрда бүтүш керек эле. Ошондой эле айылда жергиликтүү бюджеттин эсебинен салынып жаткан 90 орундуу бала бакчанын курулушу да токтоп турат. Бул жерде да иш жарым-жартылай аткарылган. Азыр убактылуу баластан балдар бакчасы бар, биякта илгерки садик жанагы интернаттын ордуна иштеп атат, тыгылып атат да, бала көп экен, айыл чоңойгонго жараша. Балдар көп. Даже орун жоо үчүн бере албай аткан деле беркелер бар да. Ошол азыр материалдар деле жараксыз болуп калдыбы деген берке келип атабыз да. Өзүбүз сенеңде канчалаган өзүбүз бюджетибиз бар эле, гүлдөө өнүгүшүбүз керек эле, тилекке каршы эффект жок. Ошол материалдар кечигип кетти мына жылдан жылга. Социалдык объектилерден тышкары айылда 2 спорттук жайлардын да курулушу токтоп турат. Эң кызыгы, жарыяланган 5 тендердин баарын бир эле жылда бир компания утуп алган. Өкмөттүн күнөөсү бар, ошо жергиликтүү депутаттардын күнөөсү. Себеби алар өзү талдап бериш керек эле да. Алар элге иштеш керек эле шайлаган болчу. Биз ошого нааразыбыз. Бүтпөй атканына бул жергиликтүү депутаттарга нааразыбыз. Тендерди ошо өзүнө караштуу адамдар комиссия түзөбү же эч бир башка компания утпайт да. Бир компания келсе, мисалы Некстрой келди, 5 компания утта. Адан кийин о кайсы компания, жолдуку, асфальттыкы. Ал келди 3 объект утту. Бул жерде көпүрө курган бир компания бар да, адан башка. 3 компания келип 5 объект утуп атты. Ал 5 көпүрөнү ортосу деген айылдын жолун, ал жолдагы өзү айткандай бүтүргөн жок. Талапка айтылушу 6 метр дейт, бүткөндө 4 метр, эки жагы көйт болот деген, көйт деген нерсенин эмеси жок болот да. Биз мындай канаттанбай атык да, айылдап жүрүп жаткан иштерге. Аталган жайдагы абал менен облус жетекчиси баш болгон бийлик өкүлдөрү таанышып чыкты. Жолугушууга мөөнөтү аяктаганына карабай, курулуштардын бирин да бүткөрбөгөн Некстрой компаниясынын жетекчилиги да чакырылган болчу. Тилекке каршы алар тараптан бир да өкүл келген жок. Мына жумуш жок бүгүнкү күндө эч кандай. Ана мына бүгүн дагы ушул жерге ошол курулуш компаниянын жетекчилиги, подрядчик деп коебуз. Ал дагы жок, технадзор дагы жок, эч ким жок мына. Бул деген элди дагы сыйлабай, жетекчиликти да сыйлабай, мына ушундай кайдыгер мамиле менен ушул күнгө чейин мөөнөтүнөн өткүзүп, бүгүнгө чейин кайдыгерлик мамиле менен жүрөт. Алыскы мындай айтсам айыл аймагы деп эсептелинет, Көкташ айыл аймагы. Ушул жерде бул жерге эч кимдин колу жетпейт деп атабы же мыйзам бул жерге иштебейт деп атабы. Мунун баардыгын териштирүү негизинде каралат. Айыл өкмөттүн ишмердүүлүгү да каралат. 11 жергиликтүү депутаттан турган айыл аймагынын бюджети чоң. Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөттөрүнүн катарын толукталган мындагы көйгөйлөрдүн жыйынтыгына да кайрылабыз. Дина Райымжанова, Бекмамат Алишер уулу, Ала Бука району.